Assalamu alaikum, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүнкү сабакка кош келипсиз. Word боюнча 7-ci сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабакта жогору жактагы менюлардан улантып атабыз. Рецензирование бөлүгүндөбүз. Бүгүнкү сабагыбызда рецензирование бөлүгүнөн айрым нерселерин айтып беребиз. Эң эле биринчи бизде жогоруда правописание деген бар. Ушул бөлүктү сөз кыла турган болсок, бул текстибиздин ичиндеги мындай кызыл болуп калган жерлерди оңдоодо жардам берет бизге. Мынакей бул жерге экинчи бетке келе турган болсок, сөз чыгармаларынын деген ушул жерге келгенде бул жер мынакей астынан көрүп атасыздар. Тили русский деп турат. Бул ошон үчүн орфографиялык жактан ката болгондо астынан кызыл болуп көрсөтөт. Ошону оңдоо үчүн бул правописание деген колдонулат. Негизи, эгер биз текстти орусча жазып аткан болсок, бул жерден келип сөздү орфографиясына тууралап, анан оңдоп жазып алат элек. Бул жерден русский деп турат тили. Азыр муну басабыз. Анан бул жерден кыргызский дегенди тандап туруп, окей десек, бул сөз оңдолуп калды. Айрым учурларда сөздү туура жазсаңыз дагы, ал орус тилинин орфографиясына туура келбеген үчүн кызыл менен көрсөтө бериши мүмкүн. Ошондой учурда пропустить деп койсо да болот. Негизи эң жакшы жери булардын баарын тандап алып туруп, бул жерден эле ушул беттин төмөн жагынан кыргызский дегенди тандап туруп, окей деп койсок, бул катасыз болуп көрүнүп калат. Правописание ушул орфографияны текшерүү үчүн колдонула турган нерсе. Муну жаап турабыз. Урматтуу YouTube каналым катталуучулары, ушул правописание бөлүгүндө да бир тезаурус деген бар. Бул болсо негизи кыргыз тилине иштебейт, балким орусча тексттер менен иштегенде колдонушубуз мүмкүн. Тезаурус для языка кыргызский недоступен дейт, демек бул кыргыз тилине иштебейт экен. Ал эми ошол правописание бөлүгүндө дагы бир статистика деген бөлүмү бар. Биз иштеп аткан текстибиз тууралуу кандайдыр бир статистиканы алгыбыз келсе, жалпы тексттин статистикасын алсак болот. Контрол менен Аны бирге бассак, тексттин баарын белгилейт. Статистиканы бассак, бул бизге мындай кылып статистиканы чыгарып берет. Бул жерге надпистерди жана сноскаларды кошуп эсептөө үчүн муну басып койсок болот. Анда бул сандар дагы артат, көбөйөт. Эгер муну алып койгон болсок, анда дагы азая түшөт. Бирок азыр бизге дагы жакшыраак түшүнүктүү болуш үчүн бул эки абзацты алалы, статистиканы басалы. Мынакей бир бет дейт. Биз тандаган бир беттин ичинде болгон үчүн 49 сөз бар дейт. Знаков дейт. Белгилер пробелсиз эсептегенде 342. Ортосундагы бул боштуктарды пробел дейбиз. Боштуктары жок 342 белги бар экен. Ошол эле белгилер боштуктары менен 389 дейт. Демек 389дан 42-ни ала турган болсок, бул жерде 47 боштук колдонулуптур. Абзацтар 2 абзац экен, мынакей туура эле айтып атат. Андан кийинки бөлүктө дагы прочесть вслух деген бар. Речь, бул дагы орусча тексттерде жакшы колдонулат. Муну бассаңыз, тексттин айтылышын орусчасын окуп берет. Бул кыргызчаны окуганда абдан бир туура эмес кылып окулуп калат, ошон үчүн колдонбойбуз. Эми болсо язык деген жер бар. Бул жерде дагы тексттерди которсок болот. Жана язык дегенди языковый параметр дегенге кирип, бул жактан дагы өзүбүздүн тилдерибизди туураласак туура болот. Азыр бул жерде негизинен мынакей орус тили гана көрүнүп атат. Бул жактан кыргыз тилин алып туруп по умолчанию деп койсок, анда биз жазганда дайыма эле биз жазып баштаганда аны кыргыз тилинде кылып жазып баштайт, орус тилинде кылбай. Байкаганыңыздардай, бул биздин 7-ci сабагыбыз дегенде эле дароо бул жер кыргызча кылып жазып баштады. Ушул бул жерде языковый параметр дегенде ушул жерден кыргыз тилди негизге кылып алсак, биздин жазган тексттерибиз эч качан асты кызыл болуп чыкпайт. Эгерде орусча жазып аткан болсок, анда муну
ушул эле жерден кайра орус тилин тандап туруп по умолчанию кылып койсоң, анда биз ар бир жазганыбызда биздин тексттерибизди мынтип астын кызыл кылып русский деп коет. Бул ошол орус тилинин орфографиясына тууралап алуу үчүн. Бул жакта примечание деген бар болчу. Муну буга чейинки бөлүмдөрдө да сөз кылганбыз. Калгандарынан ушул жерде аягында защитить деген бар. Эгерде өзүбүздүн документибизге кандайдыр бир пароль коюп аны сактагыбыз келсе, ушул бөлүмдү колдонобуз. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, азырынча биз айрым нерселерге токтолбой туралы. Базалык сабактар болгон үчүн тереңдеп киргим келбей турат. Булар боюнча дагы кийинирээк токтолобуз. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Өзүңүздү өнүктүрүңүз, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуңуз. Ийгилик каалайм, бар болуңуздар.